Кыскача айтып кетсеңиз, ушул аяттардан кийин ар бир бүгүнкү күндө ушундай телефондордо кармаган же болбосо интернетте отурган ар бир жаш жигитке, жаш кызга айтыла турган кандай сөз бар ушул жерде? Бул жерде билесизби, эгерде Кудай Тааланын көрүүчү кудуретинен сырткары Кудай Таала кепилдик катары, аманат катары бир эле учурда ар бир адам өзүнүн сезим туюмунда, бир орусча айткан мезгилде совесть деп коебуз, ар кимдин ички мындайча айтканда аруу сезиминде билиш керек Кудай Тааланын ар бир кишиге кепилдик тарткан периштеси бар. Ал периште инсандардан ар бирине эмне кылынат? Бекитилет дагы, алар түн болобу, күн болобу, жалгыз болобу, эл менен болобу, үйдө болобу, чүйдө болобу, ал адамдарды эмне кылат? Дайыма өз көзөмөлүнө алып турат. Натыйжасында биздин өзгөчө бүгүнкү күндөгү жаштарыбызга негизги болгон маселе дайыма эгерде Кудай Тааланын кудуретин, Кудай Тааланын коргоосун, көзөмөлүн дайыма назарына алган адам болсо, ал адам, ал жаштарыбыз, ошол кызыбыз, ошол балабыз эч качан эртеңки күнү жашоосуна өкүнбөйт. Мына ушул негизги маселе.